Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Пирамида каналында элчи долбоорунун кезектеги чыгарылышы. Эске салсак, бул берүүбүздүн алкагында өлкөбүздө орун алып, мамлекет аралык мамилелерди бекемдөөгө, ар тараптуу кызматташууну чыңдоого салым кошкон дипломатиялык миссия башчылары менен маектерди сунуштайбыз. Быйыл Кыргызстан менен Өзбекстандын дипломатиялык алакаларды түзгөнүнө 24 жылдан ашты. Бүгүнкү берүүбүздүн мейманы Өзбекстандын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Камил Каюмович Рашидов менен маекти сунуштайбыз. Саламатсызбы? Суроолорубузга өтө берели. Акыркы убакта эки өлкө ортосундагы мамилелер жанданганын айрым эксперттер белгилеп атышат. Албетте бул кубандырат. Учурда эки өлкө ортосундагы кызматташуу кайсыл багыттарда жүрүп атат? Такое приглашение прийти на студию и поделиться теми впечатлениями о узбекско-кыргызских отношениях. Конечно, узбекско-кыргызские отношения. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчиден мен бул берүүгө чакырганга жана кыргыз-өзбек мамилелери туурасында айтып берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө ыраазычылык билдирем. Өзбек-кыргыз мамилелери быйыл түзүлгөнүнө 25 жыл толо турган дипломатиялык алака мамилелери менен эле башталбайт. Андан мурун илгертен эле кыргыз-өзбектер туугандардай эле коңшулаш жашап келишет. Алардын салты жана маданияты, тили да окшош, бирдей. Суверендүү мамлекет катары Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөлөрү катары албетте биздин мамилелерибиз 16 январь 1993 жылдан башталат. Биздин саясий алакалар туурасында айтсак, бүгүнкү күндө өтө көптөгөн эки тараптуу документтер биздин саясий, соода, экономикалык, өндүрүштүк, инвестициялык, туристтик, маданий, гуманитардык мамилелерибизди жөнгө салат. Мындан сырткары бизде укук коргоо органдарынын ортосундагы түз контакттарды бекиткен документтер бар. Бул өз кезегинде Өзбекстандын да, Кыргызстандын да калкынын бакубаттуулугу үчүн маанилүү. Саясий диалог туурасында айтсак, эки учурга токтолгум келет. Биринчиси бул Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы мамилени бекемдөө ниети бул мурдатан эле бар. Ташкенттеги Шанхай кызматташтыгы уюмунун саммитиндеги урматтуу президент Алмазбек Шаршенович биздин биринчи президент менен жолугушкан жана алар Өзбек-Кыргыз кызматташуусунун бардык багыттары боюнча эки тарапка пайдалуу кызматташууну улантууну чечишкен. Мындан сырткары белгилүү окуялардан кийин бул диалог Самарканд жергесинде уланган. Шавкат Мирамонович Мирзиёев менен президент Алмазбек Шаршенович Атамбаев Өзбек-Кыргыз ар тараптуу алакасын чыңдоону, соода жүгүртүүнү жогорулатууну, маданий гуманитардык диалогду өнүктүрүүнү чечишти. Анан бул багытта көп жылыштар бар. Они были издавна, но на Ташкентском саммите. Мисалдарды айтып кетесизби, например? Встречи в Самарканде 24 декабря ярким примером узбекско-кыргызской дружбы стала поездка делегации. 24 декабрдагы Самаркандтагы жолугушуу Өзбек-Кыргыз достугунун көрүнүктүү мисалы болуп калды. Чектеш облустардын 1 октябрда Андижан облусуна, анан 26 октябрда Ош шаарына Өзбекстан тараптан вице-премьер-министр башындагы делегациянын барышы, делегация курамында расмийлерден сырткары маданий ишмерлер, фермерлер, диний коомдук ишмерлер, жаштардан турган делегациялар Андижанда дагы, Ошто дагы болушуп биздин эки тараптуу алаканы чыңдашты. Тийиштүү документтерге кол коюлду. Алсак Андижанда чек аралык кызматташуу боюнча документтерге кол коюлду. Ош шаарында Ош мамлекеттик университети менен Андижан мамлекеттик университетинин ортосундагы кызматташуу тууралуу документке кол коюлду. Жана биз бул контакттардын жыйынтыгын көрүүдөбүз. Соода экономикалык багытта дагы учурда активдүү диалог жүрүүдө. Анткени Самаркандтагы жолугушууда президенттерибиз эки тараптуу сооданы эки эсеге которуу тапшырмасын коюшкан. Азыр кандай соода алака? Кайсы деңгээлде? Сейчас у нас есть прирост около чуть больше 24%, но по объемам это еще немного. Потому что, где-то 140. Азыр бизде өсүш 24%, бирок көлөмү боюнча бул $40 миллион тегерегинде. Бул ири эки тараптуу экономикалык соода ресурсу бар Кыргызстанды да, Өзбекстанды да канааттандырбайт. Бул максатта Өзбек тарап Самаркандка иш сапар менен келген кыргыз делегациясына Өзбек жергесинде чыккан продукциялар менен тааныштыруу үчүн чоң көргөзмө уюштурду. Учурда биздин экономикалык ведомстволор жана ишкерлик түзүмдөр өтө активдүү иш алып барууда.
Биз азыр эки тараптуу соода саттыкты 2 эсеге жогорулатуу боюнча жол картасын иштеп атабыз. Буга бизде мүмкүнчүлүктөр жетиштүү. Технические оборудования, это Кыргыз тарап кайсыл продукциялар, кайсы товарларды Өзбекстанга экспорттолот? Кыргызстан может поставлять товары, но мы вот сейчас видим, что из Кыргызстана у нас Кыргызстандан азыр көп эле продукция келип атат. Мисалы, силердин бал аябай атактуу. Кыргызстан аны дээрлик 25 өлкөгө экспорттойт. Биз өзүбүз айыл чарба продукцияларын 65 мамлекетке экспорттойбуз. Бул жагынан алганда биздин соода экономикалык алакабызды жакшыртуу үчүн кооперациялоо мүмкүнчүлүктөрү ачык айкын. Ошол эле учурда биз Кыргызстанга жеткириле турган көптөгөн товарларды сунуштап мы атабыз. экспортируем свою сельхозпродукцию, например, 65 стран мира. Эки өлкө ортосундагы чек араларды тактоо маселеси маал менен көтөрүлүп турат. Ушул багытта иштер жүрүп атабы? По делимитации, демаркации границы я могу сказать, что у нас наша Чек араларды делимитациялоо, демаркациялоо боюнча биздин мамлекеттерибиз, жетекчилерибиз, өкмөттүк делегацияларыбыз делимитация, демаркация процесстерин аягына чыгаруу максатында. Анткени силерде да, бизде да документтер программасы катталган. Бул Өзбекстандын жана Кыргызстандын саясий ишмердүүлүгүнүн приоритеттери. Азыр Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда белгилүү жылыштар бар. Анткени биздин өкмөттүк делегациялар иш алып барууда. Делимитациялоо, демаркациялоо боюнча учурда ай сайын жолугушуулар Жалал-Абад шаарында өтүп, өкмөттүк делегациялар чек ара боюнча келишимге киргизиш керек болгон тилкелерди карашууда. Ага ылайык чек ара боюнча келишим Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын юридикалык чектерин аныктайт. Бул суверендүү Кыргызстан үчүн да, Өзбекстан үчүн да маанилүү. Анткени бул мамлекеттер ортосундагы линияны укуктук бекемдөөнүн цивилдүү жолу. в настоящее время они сейчас ежемесячно встречаются. Жакынкы аралыкта Өзбекстандын жогорку жетекчилиги же Кыргызстандын жогорку жетекчилиги президент, премьер-министр деңгээлинде бири-бирине карым-катнаш визиттер пландалган жок? Политический диалог после даже, я могу сказать, Ташкенттеги Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинен кийинки саясий диалог Өзбекстандагы шайлоого чейинки ошол оор күндөрү жана андан кийин да бизде саясий диалог токтогон жок. Анткени кат алмашуулар болду жана учурда бул диалог биздин урматтуу президенттерибиздин деңгээлинде уланууда. Самаркандтан кийин алар Пекин аянтчасында жолугушту. Мындан сырткары премьерлер сүйлөшүүдө белгилей кетсем, тышкы иштер министрликтери такай байланышта. Самаркандтагы жолугушуудан соң алар Ташкентте КМШ аянтчасында жолугушту. Астанадагы тышкы иштер министрлеринин отурумунда жолугушту. Мартта бизде тышкы иштер министрлеринин орун басарларынын деңгээлинде саясий консультациялар болуп өттү. Кыргызстан тараптан делегацияны тышкы иштер министринин биринчи орун басары Кемелова, Өзбекстан тараптан Насыров жетектеди. Бул саясий консультациялар алкагында биринчи жолу эки өлкөнүн маалымат департаменттеринин жолугушуусу болду. Бул маалымат талаасында өз ара кызматташуу, Өзбекстан жана Кыргызстан тууралуу объективдүү маалымат берүү. Эки тараптуу достук кызматташуусу тууралуу маалыматтар азыр биз кийинки жолугушууларга даярданып атабыз. Күн тартибинде эки мамлекет башчынын жолугушуусу бар. Тышкы иштер министрлиги тарабынан дыккат иштер жүрүүдө жана бул визиттин алкагында Өзбекстан жана Кыргызстандын бакубаттуулугуна багытталган салмактуу жыйынтыктар болот деп ишенебиз. Со стороны Кыргызстана делегацию возглавляла Кемелова, первый заместитель министра иностранных дел, а со стороны Узбекистана заместитель министра иностранных дел Насыров. Камил Каюмович, акыркы суроо биздин жарандарга деле кызык болуш керек. Ушул Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы алаканы жакшыртууга салым кошуп жаткан элчинин өмүр баяны туурасында сиз өзүңүз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Я хотел еще один момент подчеркнуть. Значит, очень немаловажный компонент наших... Бул суроого жооп берерден мурда биздин эки тараптуу маданий гуманитардык кызматташууга токтолгум келет. Биз айткандай эле бизде маданият, тил, салтыбыз окшош. Бул жагынан алганда азыркы тапта маданий диалог өтө активдүү жүрүп жатканын кубаттадык. Биз Ош театрынын Фергана өрөөнүндө Андижан, Намангандагы Айкөл Манас спектакли менен болгон турнесин кубануу менен кабыл алдык жана ал көрүүчүлөрдү жакшы таасирлентти.
Эми сентябрда Андижан театры Бишкекке же чектеш облустарга келүүнү спектакльдерин коюуну пландоодо. Мен Кыргызстанда, Өзбекстанда бай жаратылышка ээ экенин белгилеп кетким келет. Бул жагынан туристтик жарманке көргөзмөлөр өз оң натыйжаларын берүүдө. Биз Кыргызстандын жарандарын Өзбекстанга барууга чакырабыз. Туристтик уюмдарыбыз көп нерсе сунуштай алат. Туризмди өнүктүрүү үчүн авиакомпанияларыбыз каттамдарын өнүктүрүүдө. Бишкек эле эмес, Тамчы ысык көлгө, Кыргызстандын кооз жаратылышы менен суктанууга, ошондой эле жашоочулар биздин жетишкендиктерди көрүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүү үчүн Ташкент балыкчы темир жол каттамын бекитүү боюнча маселе иштелип чыгууда. Азыр Самарканд, Бухара брендтери өнүгүүдө. Ал эми дипломатиялык алакалар туурасында айтсам, дипломат биринчи кезекте кеңири профилдеги атайын жоштор бар. Дипломаттарга башкы талап өз мекенине берилгендиги, өз маданиятын, салт санаасын билүү жана кайсыл мамлекетти көрсөтүп жатса, ошол жактын саясатына лаялдуу болуу. Дипломат адептүү болушу керек жана ал кайсыл мамлекетте жүрсө, ошол жактын мыйзамдарын сыйлап, эки өлкө ортосундагы мамилелерди өнүктүрүүсү зарыл. Выставки, они дают свои положительные результаты. В этом смысле мы приглашаем граждан Кыргызстана поехать в Узбекистан. Камил Каюмович, сизге чоң рахмат ушундай убакыт таап маек куруп бергениңизге. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эске салсам, биздин элчи долбоорунда Өзбекстандын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Рашидов Камил Каюмович болду. Саламатта калыңыздар.